Сен тиги Тилазар Сайрыжың окшоп бизди такыр эле унутасың го. Коюңуз читайны. Мен окумду бүтөр менен кайра силерге кайтып келем. Бир окусын таштап экинчиси коет деле, анысын да таштаптыр. Каякта окуганын айтпайт. Бул менин эң алгачкы сүйүүм эле. Баары түшүмдөгүдөй. Дүйнө түркүн кооз түстөргө боелгондой болду. Мен эми эч кимге көз каранды болбогон вебкам моделмин. Сенин боюңда болуп калган жок беле, я? Бет бак. Боюңда кимден болду? Кимден болду? Эл кырган бетибизди жер караткан шүмшүк. Эртең таң атпай шаарга жөнөйсүң. Алдагы ичиң топпойтпой, Сайрыкөң жок кыласыңар. Эмнеси болуп кетти? Мен аборт жасатпайм. Эмне? Жасатпайм? Тетиги зарылган деген шүмшүк бүт айылга ушак тарап жүрөт. Ошого ишенип атасыңбы? Мен эмне келесо деп ойлоп атасыңбы? Азыр сен жашсың. Оюнуп жыргап ал да. Жанагы акча алган кыз төрөй турган кыздын эжеси экен. Аты Сайра. Вебкам модель. Ушул кызыңа берген тарбияң үчүн элдин бетин карай албайдым. Түймө жаттыңар. Акыл эсинен адашкан жинди десе. Эми сенин бир эле жолуң калды. Баланы сатыш керек. Тайны. Мен бул турмуштун сыноолорунан коркпойм. Эмне үчүн жылкы чычымчык? Жыл бул суроону көп беришет. Муну фильмди көргөн киши дароо эле түшүнөт. Ошол эле кинону көрүп туруп, бул жашоодо чегет мен көргөм деп да коюшат. Мен ошол адамдарга таңкалам да. Ал Кыргызстанда болобу, Европада болобу, кайсы жерде болсо ошондой. Дароо эле тандап бир ай ичинде кастинг жасап, анан уже экинчи айдан тартып баштадык. Басма сөздөрдө деле актан жамандыгын көрсөтүп аткан жок. Турмуш реалдуу турмушту көрсөтүп атат. Мага, пожалуйста, сүрөт далили менен видеосу болсун, мойнума алам. Демек бул дүйнө тилинде бул чындык баалуу. Тасмада канчалык деңгээлде чындыкты көргө салсак? Мындай буга чейинки тартылып жүргөн адамдар чакырганга аракет кылдым. Кыйынчылык болбосун деп, кичине оңой болсун биз үчүн деп. Жумуш табылат. Кино табылат. Мен ойлойм. Анткени дегенде бардык деп атасың, издедик деп атасың, Ооба. Федерико Феллининин кинолорун карагылачы. Бир итальянс чычалабайт. Биздин жаман жагыбызды көрсөтүп Феллини дүйнөгө. Тасмага кантип тартылса болот? Жөнөкөй каарман, жөнөкөй адам, таланттуу адам. Кастинг аркылуу. Себеби бул кинодо эме бар. Ал нерседен коркпойм. Мен ушул актёрдук чеберчиликке тапшырып атканда мен ушундай комментарийлерге даяр болуп келгем, мен ушул нерсеге көнөм деп келгем. Жаман мүнөздөрүн кулук сумдугун ушундай төмөнкү пас адаттарын көрсөткөн ошол фильмде. Өзүнүн тышкы келбетине көңүл буруш керек. Керек болсо чачы болсун, мейли оозу кашы болсун, мейли образ болсун, китеп окусун, билбейм. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бул жолу негизи кыргыздын тасмалары күн өткөн сайын жакшы бир жыйынтыктарды жаратып келатат. Ал эми бүгүнкү бизге конок болуп, бүгүнкү сөз кылчу тасма бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө дагы өзүнүн жакшы бир ордун таап, жакшы бир ийгиликтерди жаратып, ал эми 6 февралдан баштап Кыргызстандын чоң экрандарынан көргөзүлөт. Бул чындыгында бир татыктуу тасма десем болот. Ошол тасманын үстүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Ал тасманын жаратуучулары жана ошондой эле сонун көрүп берген актер, актриса мырзаларыбыз бүгүн биздин конокко келген болчу. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Чындыгында бул тасманы мен укканда, көргөндө эле бул тасмага ичи кандай болду, кандай жаралды, ошол мага өтө кызыктуу болгон. Ошол үчүн сиздерди чогултуп алып бул жактан сөз баштап турабыз. Сөздүн башында силерди бизге тааныштыра кетейин.
тасманын сценарийдин автору, продюсер жана ошондой эле тасманын режиссеру Бегалы Нургазы агабыз келиптир. Кош келдиңиздер. Жана ошондой эле башка армандардын бирин жараткан Тазим Мөтал жана ошондой эле ушул тасмага баардык актерлордун баарын чогулткан кастинг директор Эдуард Нурбеков. Туура айттымбы? Кош келдиңиздер. Эми агай өзүңүз башында сөз баштап бериңиз. Эмне болуп жаралып калды? Кандай башталды? Эмнеден улам келип чыкты? Мунун тарыхы аябай узун. Биз шашпайлы. Мен 1983 жылы университеттен журналистика факультетин бүтүрүп, ал кезде мамлекеттикте аталчу азыркы улуттук университеттен. Анан Кыргыз фильм киностудиясына режиссердун жардамчысы болуп, кинорежиссер болом деген максатта ошол жерге жумушка орношком. 10 жыл Кыргыз фильм киностудиясында иштегенбиз. Ошол жерде Кубатбек Жусупалиев деген киносценарист, Москвадагы жогорку киносценарий курсу бүтүрүп келген жазуучу киши менен чогуу иштешип калдык. Жазуучу аны элдин баары тааныйт. Анан анын жубайы Клара Юсупжанова режиссер болчу. Кыргыз фильмде көбүнчө документалдык фильмдер тартты, өзү актриса. Көп фильмдерде жана Зной деген Лариса Шепеткода башкы ролдорду ойногон фильминде, Ботогөз деген Айтматовдун чыгармасы боюнча. Ошол кишинин фильмине мен директор болуп калып, анан мени аңгемелерин жазып жүргөн аңгемелерин берчи деп калышты. Берсем, окуу ошонун ичинен бир сценарий, бир аңгемем жагып калып, Кубатбек Жусупалиев ушунунду кыска метраждуу фильм үчүн сценарий кылып жазбайлыбы деп калды. Ушул аңгеме болчу азыр тарткан кийин. Анан мен макул болдум жыргап эле. Себеби ал киши аябай атактуу жазуучу, Айтматовдон кийинки эле жазуучулардын бири деп эсептейм. Анан ал жогорку Москвадан Советтер Союзунда жогорку сценардык курсу бүтүрүп келген 2-3 сынагыл кишинин бири болчу да. Анан ал киши менен бир айдай күндө жумуштан кийин жолугуп атып жаздык кыска метраждуу фильм сценарийин. Бүткөндөн кийин биз байкадык бул теманы кыска метраждуу фильмге батпайт, буну чоң толук метраждуу фильм кылыш керек деп. Ошентип жүргөнүбүздө эле Союз таркап кетти. Анан финансирование токтоду, каражат бөлүү. Андан киностудиядагы мен деген режиссерлор ошол кезде мен иштегенде Океев иштечү, Шамшиевдер иштечү, аябай киностудия гүлдөп турган учуру. Анан ошол кишилер киностудиядан кетишип, өздөрүнчө компания ачышып, Төлөм Ушакеев Келечек деген киностудия ачып кеткенин мен билем. Анан Болот Шамшиев Салам Алик деген студия ачты, аны турфирмасы болду. Ошолорду көрүп, анан бизди да штаттан чыгарып койду да. Уже все өзүңөрдүн тирлигиңерди кылгылап, киностудиянын акчасы жок деп. Анан биз акча таап келип, бизнес кылып, кино тартабыз деп чыгып кеткен боюнча, башка бизнестерибиз жакшы жүрүп кетип, авиа бизнесте жүрдүм. Анан кийин байып кеткенде партиялар чакырат экен, депутат бол бизден деп. Ал жака болуп депутат болдум, саясатта жүрдүм. Жыл сайын эле кийинки жыл тартам деп кое берем да, ушул сценарийди. Ошентип жүрүп карасам убакыт уже өтүп 60-ка келип калды экен, анан коркуп кетип баштадым балалык кездеги. Үлгүрүп калайын бир нече фильм тартканга деп. Анан ошо тартып, ошол сценарийбиз кийин мен чакырып тартардын астында Марат Сарыулу деген кинорежиссер бар болчу. Ал киши мен журналистикада окуганда, ал орус тил адабият факультетинде окучу, экөөбүз бир бөлмөдө жатаканада жашап жүргөнбүз Марат Сарыулу менен. Аны чакырдым сценарийге. Актанарым Куат деген белгилүү режиссер билесиңер, аны чакырдым. Мен директор картина болуп жүргөндө Кыргыз фильминде ал художник декоратор болуп жүрчү. Актан арым бир менин группамда да иштеген да. Ошон үчүн жакшы билчүмүн. Бул тажрыйбалуу режиссерлордун кеп кеңешин алайын деп аларды чакырдым. Башка Артык Сүйүндүков, Бакыт Мукул, Замир Эралиев баарын чакырып кеңеш алдым сценарий боюнча. Тартып аткан учурда дайым аларды чакырып көрсөтүп аттым фильмдерди. Анан ошентип ушул фильм жаралды. Менде башынан эле аябай сомнениялар көп болчу. Тарта аламбы, тарта албаймбы деп. Бирок мен билчүмүн
режиссер деген бул баардыгынын башын бириктириш керек. Режиссердун башында гана бар фильмдин концепциясы кандай болуш керек деп. Ошону түшүндүргөнгө аракет кылып жаттым. Түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр түшүнбөдү, бирок акырында фильмди жасадык. Ар түрдүү кыйынчылыктарга карабай дүйнөлүк экрандарга чыгардык, жакшы баалап, анан мына силердин алдыңарга келип отурабыз. 6 февралда прокат башталып атат. Бүт бардык кинотеатрларда кызыккандар, сурагандар көп. Ошолорго айтып кетет элем, 6 февралдан баштап кинотеатрлардан сурагыла. Биз баарына берип атабыз. Эң сон. Кыскача бир сөз айтканда тасма эмне тууралуу, эмне жөнүндө? Эми тасма бул бир кыздын, бир караганда бир кыздын тарыхы жөнүндө сыяктуу сезилет да, бир кыздын тагдыры жөнүндө, жаш кыздын турмуштук сыноолорго кабылган да, ал ошол сыноолордон кантип чыккан тарыхы жөнүндө сезилет. Бирок биз ошо бир кыздын тарыхы аркылуу Кыргызстандагы акыркы 30 жылдагы жүрүп жаткан могу процесстерге, коомдук социалдык процесстерге көз салып, баам салып, бир чоң эпикалык картина, драма жасалалы деген план менен тарттык. Анан кийин азыр көрүүчүлөр эми аны көрүүчүлөр баа берет, бирок буга чейин көрсөткөн көрүүчүлөр ошол получился деп, ишке ашыптыр деп атышат. Биз жанагы орус адабиятында 19-кылымда алтын доор деп коет го. Ошондо орустун мыкты жазуучулары Достоевский баш болуп, бир кичинекей кишинин, бир баатырдын эмес, же бир мындай жанагы аристократтардан эмес, бир кичинекей жөнөкөй адамдын тагдыры аркылуу образдарды ачууну дүйнөгө жаңылык катары киришкен да адабият. Ошол сыяктуу бизде бир кичинекей кыздын, тоодон түшүп келген бир кичинекей кыздын тагдыры аркылуу Кыргызстандын 30 жылдагы тарыхын көрсөтөлү деп аракет кылдык. Ошон үчүн кээ бирлер түшүнбөй калып атышат да, эмне үчүн көп теманы камтыгансыңар деп. Биз анткени Кыргызстандын акыркы 30 жылдагы ошол тарыхын көрсөтөлү дегенбиз, бир кичинекей кыздын образы аркылуу. Ал анда биз кичинекей кыздын сюжети күндө эле турмушта болуп аткан, күндө гезиттеги, хроникада чыгып аткан окуяларды бар. Ошол кыздын тагдыры аркылуу биз бүгүнкү Кыргызстандын, ошол кезде Кыргызстанда жүрүп аткан жанагындай ар түрдүү процесстердин, социалдык, рухий процесстердин, ошондой эле Кыргызстандагы эң чоң азыркы глобалдуу деген проблемалар, көйгөйлөрдүн бири экологиялык проблеманы чагылттык. Эки линия кетет да. Рухий кризистер жана андан кантип чыгып кетти биздин каармандарыбыз. Анан экологиялык кризис. Ошол эки линияны биз фильмдин финалында бириктирип, өзүбүздүн чечимибизди берип атабыз да. Көркөм чечимибизди. Демек, азыркы учурда эң актуалдуу маселелерди экран бетине чыгартырсыздар. Ошого аракет кылдык. Эң сон. Анан ошол проблеманын, ошол актуалдуу маселенин жандандырган биздин Тазима болуптур, бирөөсүн жандандырган. Ой, башкы ролдордун бири. Жакшы. Өзүңүздүн роль туурасында, негизи эле бул сценарийди окуганда кандай ойдо болдуңуз? Ошол туурасында бир эки кеп. Эң биринчи сценарийди окуганда эле мага жаккан. Эмнеси жакты? Эмнеге дегенде, актёрдук чеберчилик жактан дагы кичине өскөнгө да мүмкүнчүлүк. Жаңы режиссер, жаңы сценарий, агай айтып кеткендей эле эң глобалдуу, эң актуалдуу азыркы учурда өзгөчө жаштар учурап аткан проблемалар. Ошол жерде эле менин кичине бузгураак каарманым, ошол жердеги игра мен үчүн эң биринчи актерлордун сценарийди окуганда эле эң биринчи оюбуз бул образды кантип жаратам, колуман келеби деген суроого учурадым эң биринчи. Бирок мага жакканы эми актер деген бардык
тараптан өсүш керек менимче. Анан мен муну ойной албайм, мен муну мынта албайм деген ал туура эмес деп эсептейм. Бул профессионалдыкка кирбейт. Ошон үчүн окудум, жактырдым, агай менен келип сүйлөштүм. Агай кандай дейсиң деп баягы буюрса биздин көрөрмандар тасманы көргөндөн кийин анан бул актриса ушундай беле дешиштери мүмкүн. Бирок ошондой эле. Мен бул каарманыма аябай чоң сүйүү менен, орусча айтканда падашла, чоң сүйүү менен келип, ошол тасмадагы мен тамеки чеккен жерлерим бар, бир эмес, көп жерлери бар. Ушул тасма үчүн мен тамеки чеккенди үйрөндүм. Мен муну сыймыктануу менен айта алам, эмнеге дегенде бул менин сүйүктүү жумушум. Жашоодо тамеки кармаганды билбеген кыз кадрга кирди дагы ушундай профессионалдуу чеккенди үйрөнүп, ошол кадрда ошол каарманымды толук кандуу жеткиргенге аракет кылдым. Андан кийин таштадыңызбы? Аны айтпайм дегенсиң. Бул тактоодо жакшы киргиздиң. Бул Тазим үйрөнгөн жок, ал ошондой профессионал тамеки тартып жүргөн киши сыяктуу образга кире алып, ошону көрсөтө алды да. Анан үйрөнүп, элдер ойлобосун көрөрмандар, бул Бегалы Тазимди жаман адатка үйрөткөн турбайбы? Жок, агай, андай эмес да. Көрдүңүзбү, андай эмес. Ошол эле биздин тасманын режиссеру өзү туура эмес ойлошу мүмкүн экен, көрсөчү. Жок, андай эмес, тескерисинче бул деген сонунда агай үйрөнүш керек. Жашоодо мен ал нерсени кылып көргөн эмесмин деген бул тескерисинче макул. Эми роль үчүн үйрөнсөңүз жакшы, бирок роль бүткөндөн кийин кайра барып рештирип койсоңуз, менин оюмча эч. Ошону айтып атабыз. Анан агай айтмакчы, эл деп атпайбы? Биз негизи эле өзгөчө мен эл эмне дейт деп жашай турган адам эмесмин. Тамеки чегемби, чекпеймби, аны бир Кудай жана мен билем. Анан бүгүн этномедианын бардык көрүүчүлөрү билет. Жок, андай жаман адаттарда негизи мындай жокпуз. Чекпейм деп коюңуз, чекпесеңиз. Эми актанганды жактырбайм негизи. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алсын деп ойлойм. Ошол образ абдан жагат. Өзүм менен ойногон бир кадрдагы Альбина эже апам болсун, Мадеш болсун, кичинекей болсо да ошол экөөбүз бири-бирибизге жардам берип, мен өзүмдү улууракмын, мен кыйыныракмын деп да айта албайм. Аделенадан да көп нерсени үйрөндүм кадр ичинде. Ал менден көп нерсени үйрөндү деген сыяктуу. Агай далай каныбызды ичти, ага дагы макул болуп, бири-бирибизди түшүнүп аябай сонун иштедик. Тасманы көрдүк, тасма абдан сонун, өзгөчө. Менин каарманымды көргөн сайын мен көрсө азыркы заманда жаштар ушундай нерсеге барбашыбыз керек экен деп өзүм ойносом да ошону көргөн сайын жакшы бир сабак алып келем. Эң сонун. Негизи биздин конокторубуздун арасында көбүнчө ошол проектке жоопкерчилик алган режиссер же продюсер болобу, же ошонун жүзүн чыгарган актрисалар болобу келчү эле дайыма. Бүгүн ошол команданын ичинде көп мээнет кылып, бирок көп учурда жүзү көрүнбөй келген дагы биздин топтун мүчөсү келген экен. Сөзсүз түрдө мындай адамдар дагы чакырып, бул маектешип туруп, мен туура көрдүк. Негизи эле кастинг директор бул тасмада өзгөчө бир чоң ролдөнөт. Анткени кээ бир тасмаларда көрүп туруп, актерлор өз ордунда эмес экенин байкайсың, мисалы. Андыктан бул өтө жоопкерчиликтүү бир позиция. Өзүңүздүн ошол ишиңиз туурасында бир айта кетсеңиз, бул сценарийди алганда актерлорду кандай тандадыңыз, кимдерди туура көрдүңүз, балким Тазиманын ордунда башка бирөө бар беле деген сыяктуу. Сценарийди окуганда сразу дароо эле Тазиманы элестеттим. Ошол жерин Сайран образында, Сайран образында. Башка жок болчу чындыгында. Менин каарманымдын аты да сонун. Дароо эле Тазима ойнойт деп буга чейин көрүп жүргөм кинолордончу. Анан ушул кыз ойной алат деп дароо эле телефон издеп, Instagram аркылуу жазып, пробага чакыра аласызбы депчи. Анан агайга сүрөтүн жиберсем дагы карап, мындай эме кылды. Көрөлү депчи. Анан келди, дароо эле жактырды. Кичине ойлонуш болдук, бирок баары Тазима болчу да. Анан башка деле кыйынчылык болгон жок. Мындай буга чейинки тартылып жүргөн адамдар чакырганга аракет кылдым. Кыйынчылык болбосун деп, кичине оңой болсун биз үчүн депчи. Анан мындай деген нерсе бар да, бизде мисалы көп эле чыгаруулар чыгат, Инстаграмдан чыгат, Ютубтан чыгат. Анан астында көпчүлүктөн сураганы биз дагы киного тартылгыбыз келет, бизди да киного тартпайсыздарбы деген эл ичинде таланттар аябаганда көп да. Анан мына урматтуу достор, атайын кастинг директорду чакырдык. Тасмага кантип тартылса болот? Жөнөкөй каарман, жөнөкөй адам, таланттуу адам. Кастинг аркылуу. Себеби бул кинодо эме бар, Алтындын дос кызын ойногон
Гүлдана деген кыз ойногон, Кадыралиева деген. Ал кыз буга чейин эч кандай опыту жок, тартылган эмес эч нерсеге. Биринчи жолу биздин кастингге келип, анан карап, фактурасын эметип жактырып алдык. Биринчи киносу биздики болду дебюту. Жакшы аракет кылды, жардам бердик биз дагы. Демек башкы ролдогу Мадалена деле бизде биринчи башкы рол болду. Биринчи башкы рол болду. Ооба. Кастинг аркылуу эле өтсө болот негизи. Андай сүрөт жибергенде дагы мындай так көргөн сүрөттөр жиберип, ошондой болду. Биринчи WhatsApp аркылуу кылдык да, подбордучу. Жере сүрөт жиберишти. Анан карап көрүп, бул жакшы экен, экинчи чакырып көрөлү фотопробага деп, ошону чакырып аттык. Кээ бирлер деген мындай эле тартып жөнөтүп атышты. Тилекар ал нерселер мындай эффект менен жакшы көрүнбөй калат. Ошол үчүн мындай таана так портфолио деп коет, ошондой жиберип, анан аракет кылса болот. Кастинг директордон көп нерсе байланыштуу да. ооба. Биз сценарийди бергенде эле актерлорду мага жөнөттү, ар бир ролго 5-тен 6-дан киши. Бирок ошондо эле бул айтып атты да, эң башкы кандидатура могул, баягы жакшы көңүл буруңуз деп. Анан биз издеп кыйналган жокпуз көпкө. Тез эле актерлорду бекитип алдык, ким ойной турган баардыгы эле болду. Анан кастинг директордон дагы мен азыр экинчи, үчүнчү долбоорлорума буга эме берип койгом да, тапшырма, сураныч моундай характердеги актерлор, актрисалар керек деп. Бул азыр кийинки долбоорлорду издеп иштеп атат. Баштала элек долбоор. Абдан сонун жана башында жакшы бир кыстырма айтып кетти. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздер дагы ушундай сонун тасмаларга тартылып, өзүмдүн талантымды сынап көрөм десеңиздер, биринчи кезекте башында өзүңүздөр бир жакшы сүрөткө түшүп, жүзүңүз, боюңуз, денеңиз көрүнгөн жакшы бир сүрөткө түшүп дайындап коюңуз, анан кастингтерге байма-бай катышып туруңуз. Эдвардга жөнөтүп тургула. Ооба. Буюрса дагы сонун бир тасмаларга катышып калуу үчүн аракетиңиздерди кылсаңыздар, бул жакта мүмкүн экен, эл арасынан эле тартылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Аябай сонун. Кайрадан агай тасмага айтып келели. Тасма бул Кыргызстанга чыкканга чейин дүйнөнү кыдырып келди. Анан дүйнөнү кыдыргандан дагы чоң фестивалдардан баш бәйгелерди алып келиптир. Ошолор туурасында бир аз сөз кылсак. Биз фильмди тарткандан кийин биринчи режиссер тарткан, кино тарткан режиссердо өзүнө ишенбөөчүлүк болот да. Анан биринчи тарткандан кийин бул жерде көрсөттүм мен. Биринчи кыскарт дешти. Кыскартып көрсөтсөм элге жакты, бирок мен өзүмө жаккан жок. Анан кайра эле өзүм биринчи режиссерский версиямды алып чыгып, анан бул жердегилер мактап атат. Эме кылдым, премьера кылдым Ала Тоо кинотеатрынан. Баары эле мактап атат. Аны мен көзүмчө макташым мүмкүн. Мен бирөөдү жаман дей албайсың да. Ооба. Анан башка чет элдик профессионалдарга көрсөтөйүн деп, анан фестивалдарга жөнөтө баштадык биз. Анан кийин Франциядан, Италиядан, башка мамлекеттерден чакыруу келгенде биз таң калдык. Анан барса барып келели деп, анан бирден экиден актер кошо келсеңер жакшы болот эле деп дегенден бир-экиден биздин аксакалыбыз Жамиле жени Сыдыкбаеваны кошуп алып Францияга бардык. Марат Ибраев актер бизде ойногон, биздин фильмде Францияга чогулуп келдик. Барганда дагы биз мен лично сүрдө отурдум да. Биз Жамиле деле биринчи барыш экен эл аралык кинофестивалга. Марат деле Францияга кинофестивалда сүрдө отурдук, бирок биздин фильмди көрсөткөндөн кийин күндө фильм көрсөтөт да конкурстагылар. Ошондон кийин ошодо көрүп отурган дүйнөлүк режиссерлор, актерлор келип бизди колубузду кармап куттуктагандан кийин анан кичине эрдемисип калдык биз. Мындай ишенич пайда болду. Биз деле биздин фильмибизди деле мындай серьезно кабыл алышат турбайбы булар фильм катары деп. Андан кийин аян сыйлык бергенде да аябай кызык окуя болду. Элдин баарына сыйлык берип атат, бизге сыйлык бербейт. Конверт болсо мындай алып чыгып, улам бирин ачып бермей коечат да. Түгөнүп калды. Анан кийин Жамиле жемени түртүп бизге эмне бербейт, анда эмне чакырды убара кылып Кыргызстандан бери бизге деп айтат. Анан биздин фильмде аткаруучу продюсер иштеген мен жубайым Афиза Мырзапаязова, ал дагы түрк айтпайсыңбы, эмнеге биз чакырыштанды дейт.
Анан бизге окшогон башкалар сыйдык албай отурушат го. Анан сыйдык бербегенде мен кантип айтам деп отурабыз, отурсак эле эң акырында башкы ошо гран-прини, башкы сыйлыкты эң акырында берет экен да. Биздин фильмибизди атаганды ишенбей калдык өзүбүз дагы туруп. Ошондо Франциядан биринчи жолу Кайсы фестиваль? Ницца деген шаарында, Франциянын Ницца деген шаарында мыкты көркөм фильм толук метраждуу деп гран-прини беришти. Анан бизди аябай жакшы тосуп алып, эмен деңиздин жээгинен мейманкана берди. Эртең менен турсак эле Жамиле эже жакшы айтат. Деңиздин жээгинде жатам, балкондо деп. Балкондо ассам эле деп. Жайдын күнү болчу да. Жай эмес, май болчу. Анан кийин аябай жакшы сыйлашты. Анан таң калдык. Анан кийин визабызда кыйналып жүрүп ачканбыз да, бир жолку болчу. Анан дагы 10 күн, 12 күн көргөн болчу. Дагы бир 7-8 күн калган экен. Мен биринчи жолу Европага келдимде Кыдырал дегенден Франциянын ошол Лазурный берег деп коет экен. Ошо жер ортолук деңиздин жээгиндеги шаарларын кыдырдык, Италияга өттүк, Флоренцияны көрдүк, Миланды, Генуяда болдук. Анан Миландан Бишкекке, Кыргызстанга учтук да, через Стамбул. Биринчи ошол болчу. Экинчи жолу дагы Франциянын Локронан деген шаарында фестиваль бар экен, эл аралык. Ошол жерге чакырды. Ошондо бизге бул жерде Франциянын элчилиги аркылуу көп жолку 1 жылдык виза алып алдык. Жакшы болду. Андан кийин Азия Европага ким кинофестивалга чакырса уктаткан жерден туруп эле кете берсек боло турган болуп калды. Ошон үчүн бир нече фестивалдарга барып келдик. Италиядан башкы сыйлыкты алдык. Скандинавия эл аралык фестивалынан алдык. Италияда бир жакшы фестивалдан дагы эң мыкты толук метраждуу көркөм фильм деген сыйлыкты алдык. Сыйлыгыбызды өзүбүз санап бүтө албай калдык. Ошон үчүн жалпысын эле айтып коеюн, сыйлыктарыбыз көп. Эмеге чыгып атат, басма сөз маалымат каражаттарына чыгып атат. Басма сөз маалымат каражаттарына жазып эле жылкы чычымчык или горная трясогузка деп орусча жазса, бүт эле жайнап чыгат, кайсы эл аралык фестивалдан кандай сыйлык алдык деп. Ушул фильм астынан биз көптөгөн мамлекеттерге барып келдик. Бияктан Гонконг эл аралык фестивалына катышып сыйлык алдык. Түштүк чыгыш Азия жагынан. Анан фестиваль бүткөндөн кийин ошо Түштүк чыгыш Азияны кыдырдык, Европаны кыдырдык. Болгону америкалык кинофестивалдарга чакырганда биз виза ача албай калдык. Учурет 6 айлык дегенден ошол эле кезде параллельно европалык кинофестивалдарга чакырып аткан үчүн биз бияка болуп кеттик. Бирок Америка континентиндагы 2-3 сыйлык алды биздин фильм. Америка Кошмо Штаттарынан эң мыкты дебют, толук метраждуу көркөм фильмдеги эң мыкты дебют деген алдык. Канадада дагы Торонтодо эл аралык кинофестиваль ошо эң мыкты толук метраждуу көркөм фильм деген эң мыкты дебют деп сыйлык алдык. Грецияда Алтын дарак деген сыйлык алдык. Грециядан биз Алтын дарак деген сыйлыкты алабыз деп үмүт кылган эмеспиз. Себеби биз өзүбүз виза ачып үлгүрөй бара албай калдык эле. Жана 1 жылдыкка чейин болчу. 2 күндөн кийин алдык да ошол визаны. Анан биз барбагандан кийин биз сыйдык бербейт дедик да. Анан бирок ал жердин директору улам жазып атты да, сөз келишиңер керек, биз күтүп атабыз деп. Анан ошентсен биз бара албай калдык. Мына виза 2 күндөн кийин бүтүп атат десек, аябай кайгырышкан. Бирок эң башкы сыйлык Алтын дарак деген сыйлыкты алып, өзүбүз таң калдык биз. Эми бул мен дайым эле интервьюлар айтып жүрөм, бул фестивалдарга биз фильмди бергенде сыйлык алыш үчүн эмес, башка дүйнөлүк киноадистер, кинобилярмандар эмне дейт биздин фильмди, баалайбы ошолордун назарына илинеби, ошолор менен биз тең тайлаша алабызбы, тең биз атаандаша алабызбы биздин кинолор деп беребиз да. Ошондой эме берсек, ошолор бизде ушу кино державалар. Франция бул дүйнөлүк кино державалардын бири. Ошолордо биздин фильмди баалагандан кийин анан биз дагы азыр алар менен чакырганда
өзүбүз шарттарыбызды коюп моундай шарттарда бара алабыз деп сүйлөшө баштадык. Башында биз үчүн тажрыйба болбой ар түрдүү шарттарда барып аттык. Азыр болсо башкача шарттарда уже алар менен тең ата сүйлөшүп калдык да. Эң сонун биринчи дебюттук фильм, анан мына ушундай чоң дүйнөлүк ийгиликтерди жаратыш бул өтө чоң менин оюмча жетишкендик деп ойлойм. Бул баардык фестивалдык жетишкендер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, аябай кубанычтабыз. Анан бул тасманын ичиндеги бир ролдорго керек этсек, сиздин ролуңуз трейлерде эле көрдүк, мындай өтө кандай десем, эр жүрөктүү роль экен да. Анткени билбейм, бул жактан өтө бул кесибиңди, ролуңду ошол аткарып аткан учурду менин оюмча аябай кандай сүйүш керек бул. Демек, мынчалык ролго кириш үчүн. Анан ошол тасмадагы ошондой сценаларды азыр анча-мынча көргөзүп коебуз. Пожалуйста. Сценаларды аткаруу бул сиз үчүн кандай кыйын болгон жокпу ошол туурасында? Биринчи сунушту алганда сразу макул болдуңузбу же кандай болду? Азыркы учурда, азыркы турган турпатым тууралуу айта турган болсок, эң биринчи менин апам макул болсо, калган аалам куруп кетсин да мен үчүн. Апам өзү чыгармачылыктагы адам болгондуктан, өзү музыка жаатында Кыргыз драма театрында эмгектенет. 40 жылдан ашык болду. Анан ал адам мени абдан жакшы түшүнөт. Абдан жакшы түшүнөт. Менин мүнөзүмдү да билет, айтканыман айтпасымды да билет. Анан ушундай сценарий, ушундай кыргыз фильмден агай Эдуардты жакшы тааныйт. Эдуард менен ушундай Альбина эже апамды ойнойт. Менин образым ушундай дегенде эң биринчи эле апамдын суроосу өзүңө кандай деген суроо болду да. Анан мага билесиң дедим, апа, билесиң мага жагат. Мен өзүм ырахаттанам, мен баягы жөн эле келдим, эптеп-септеп иштеш керек, акча табыш керек дегендердин катарына кирбейм. Мен өзүм эң биринчи жан дүйнөм менен ушундай бир ырахат ала турган болсом, ал кандай образ болбосун, мен макул болом. Анан кандай десем, кыйынчылык болгон жок. Сөзсүз түрдө чечинген жерлери бар. Ал жерлерде кыйналдым деп айта албайм, бирок уялдым. Сөзсүз түрдө кадр сыртында атамдан улуу кишилер турат, мисалы үчүн. Ошол эле агай болсун, башка байкелер дагы, мисалы биздин оператор Хасан байке өзү тартты. Художник байкелер өзгөчө мырзалардан уялуу сезим болду. Кандай учур болбосун, мынтип кичинекей, мынтип койсоң деле ал уяласың да, баары бир деле. Кээ бир адамдар ойлойт, актриса болсо эле, бул эчтекеден уялбайт, эчтекеден коркпойт деп, же болбосо ушинтип ачык сүйлөп тарсылдап койсоң ойлошот, бул эчтекеден уялбайт турбайбы депчи. Андай эмес. Биз деле билебиз кайсыл жерден уялыш керек, кайсыл жерден унчукпай калыш керек, кайсыл жерден сүйлөш керек, биз деле билебиз. Бизди түшүнгөн адам менен тамашалашабыз деген сыяктуу, сиз деле ушул тармакта жүрөсүз го. Анан эң ошол кыйналганым, ошол агай айтып атпайбы, жаман адатка үйрөттү деп мени айтышат деп. Сиздин вообще тиешеңиз жок, агай. Бул менин жумушум, бул менин тандоом дегендей да. Анан баягы билесиз да, кадр ичинде 5-6 жолу дубль болот, 7 жолу болот. Кээде батарейка өчүп калат, кээде сен ойной албай каласың, кээде тамеки өчүп калат. Именно ошол тамекиге тиешелүү жерлерден мен кыйналганымдын себеби ашказаным ооруп баштады. Стоп болот, кайра баштайбыз, кайра чегип баштайбыз. Анан ал деген жөн тамеки дейсизби, баягы эле мужской Винстон да. Тоң тамеки. Аны берип коюшат. Анан ашказаным ооруп жүрдүм, анан досторума чалам, балдаргачы. Мындай көп тамеки чеккенде силер кантип ашказаныңардын ооруганын кетиресиңер депчи. Ан десем, кальянчик досторум, мисалы үчүн, жакшы совет айтыштай, кефир ичип кой депчи. Ак суусундук ичип койсоң, ошол кадимкидей басат, ошентип сактанып тур хотя бы деп. Анан эч кимге айтпайм, агайга айтпайм, наалыбайм эч кимге, апама айтпайм, өзүм тандадым, өзүм аягына чыгышым керек деген ой менен эч кимге билдирбей кефир ичким келип атат деп кефирден ичип коюп, баягы жерден кыскасы агай 30 дубль десе дагы ошо агайдын айтканынан чыкпай, ойноп, кыйналсак дагы, кысталсак дагы эми сүйүктүү жумуш болгон, сүйүктүү жумушка мамиле кылгандай кылып аягына чыктык. Андан башка актердук жактан кыйынчылык болгон жок. Эмнеге дегенде мага жаккан образ терс каарман. Ошону дагы баса белгилей кетели. Сизди акыркы көп тасмалардан же терс каармандан же жанагындай ачык сценалардан көп көрөбүз да сиздичи. Бул сиздин өзүңүздүн каалооңузбу же жалаң ушундай сунуш атабы? Эң биринчиден бул менин каалоом.
эмнеге дегенде турмушта деле көрүп атам, жакшы болуп баарынын тилинен чыкпаган кыздар мага кызыксыз көрүнөт да. Ал опять-таки жаман ойдо эмес. Жанагыдай айтып кеткендей эле, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт. Сөзсүз түрдө өзгөчө чыгармачылык адам ар дайым бир маңдайыңдагы адам менен пикир келиспештик болуп туруш керек. Түшүндүңүзбү? Спор, орусча айтайынчы, спор болуп туруш керек. Сен өзүңдүн көкүрөгүң, көөдөнүңдө өзүңдүн оюң болуш керек, менимче. Бул образдарды ойногондо мен актердук чеберчилик жактан дагы өсөм, мисалы үчүн. Ушундай образдарды ойноп туруп, демек мен ушундай болбошум керек деген дагы сабак алам, мисалы да. Бул терс кармандын плюстары көп. Өтө көп, менимче. А мен кадрга кирдим, жакшы кыздын образын ойногондон мен рахат албайм. Мен жөн эле баягымдай пусто басып, жөн эле пустой кирип, пустой чыгып жүргөндөй эле сезилет мага. Менде толкундоо болбойт жакшы образдардан, менде өсүү болбойт, менде мындай прогресс жок да. Демек сизге жакшы образ сунуштаса, сиз жок дейсиз? Жок дебейм. Кандай режиссер, сценарий кандай, менин партнерум ким, ошого жараша макул болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күнгө чейинки мага сунушталган жакшы образдарды окуй келсең мага кызыксыз. Мен өзүм процессти элестетем, баягы сценарий окуганда элестетесиң го. Ошол картина келгенде ойлойм, жок. Мунун ордуна мен өзүмө пайдалуу бир иш менен алектенгеним жакшы деген нерсеге келем да. Терс карманды ойносоң эле өзгөчө бизде бул ушундай экен дешет, дей беришсин. Мен ал нерседен коркпойм. Мен ушул актердук чеберчиликке тапшырып атканда мен ушундай комментарийлерге даяр болуп келгем, мен ушул нерсеге көнөм деп келгем. Эмнеге дегенде менин үй бүлөм, менин жанымдагы мейли таксиге түшөйүн, жада калса таксиге түшкөн водительдер кээде ырчы болуп чыгат деген сыяктуу да. Менин ар бир жанымда жүргөн адамдарды жолуктуруп келе турган болсом, ар бирөө таланттуу бир тамаша түшүнгөн болсун мейли, сөзгө жакын адам болсун мейли, ошол адамдар жанымда жүрсө, мен эмне үчүн каяктагы бир кадр артында отуруп алып эчтеке кылбай анан мага бир жаман комментарий жазган адамдан коркушум керек. Эми коркуш эмес, бул жактан ар бир айтылган нерселер бар да. Сизге мисалы ошол эң катаал айтылган кандай сын пикир болду эле буга чейин? Эми жаңы эле айтылгандай ачык кадрлар деп атпайсызбы? Сиз апыртып койдуңуз да. Менин ачык кадрларым ушул жылкычы чымчыкта эле. Калган жакта бар жеңил ойлуу кызды ойногон. Бирок ал жерде эч кандай дене көрсөтүү, тамеки чегүү, ичүү, андай жок. Вот. Бул да баса белгилеп айтып кете турчу нерсе. Ал эми көрүүчүлөр тараптан ошол эле кинону көрүп туруп, бул жашоодо чегет мен көргөм деп да коюшат. Мен ошол адамдарга таң калам да. Мага, пожалуйста, сүрөт далили менен видеосу болсун, мойнума алам. Андай боло турган болсо. Анан эч кандай далили жок. Жада калса кайсы көчөдөн басып, кайсыл жерге барып тиричилик кылып атканыңды билбеген адамдар отуруп туруп, ой бул кыз деген ушундай, кинодо чечине атса, демек жашоодо деле ушундай акча табат дегендер бар. Анын бардыгын мен кыргызча айтканда, кандай деп айтсам болот? Мындай жанагы эле айткандай, өзүнүн ою жок, оомо адамдар деп эсептейм. Андай адамдарды караңгы адамдар деп эсептейм. Азыркы замандагы экран аркылуу көргөн жаман образды көрүп эле бул жаман адам деп коюш, бул орусча айтканда безграмотный адамдардын ою деп эсептейм. Мен оюмчачы, бул деген адамдарга антип айткан, мен оюмча канчалык деңгээлде туура ойлойм, анткени бул дагы адамдардан эмес, бул да сизден да болушу мүмкүн да. Балким сиз ошол ролду ошончолук мыкты аткарып койдуңуз. Жок, мейли. Сизге ишенип калды мисалы. Мейли. Агай, сиздин кандай болот боюнча? Биздин оюбузча, авторлордун оюнча, Сайра персонаж Тазим аткарган, ал терс карман эмес. Ошол биз жана Кыргызстандын 30 жылдык тарыхын чагылдырганга аракет кылып атпайбызбы? Ал кыз шаардык болуп калган, айылдан келип, интернатта окуп. Анан заманаң бөрү болсо бөрү бол деп ошол кезде выживание үчүн күрөшкөн кыз болгон. Анан фильмдин аягында дагы ал өзүнүн оңолгонун көрүүчүлөргө көрсөтөт. Ошон үчүн биз аны авторлор терс кармаган катары кабыл албайбыз. Түшүнгөн адамдар. Болгону жанагы башы каарман алтын
ал такыр эле каршы турат да жанагы турмуштун соккуларына. Ошого салыштырмалуу гана тез каарман деп түшүнүп алышы мүмкүн. А так биз бул персонажды оң каарман катары көрөбүз. Фильмди бүткөндө элдер түшүнөт аны. Анан Тазим аябай түшүндү, бул образды жакшы ойноп берди. Анан мен өзүмө калыс айта албашым мүмкүн, ошон үчүн мен башкалардан да угуп атам. Публично айткандар да болду. Кыргыз эли артисти Гүлсара Ажибекова аябай чоң баа берди, публично ютубтарда жүрөт. Ошо Жамиля Сыдыкбаева бизде ойногон аябай жакшы баа берди ойногонуна. Деги эле бул кызды актрисаны кайдан тапкансыңар, кантип тапкансыңар деп сурагандар көп менден. Мен ойлойм, бул Тазима бул картинада өзүнүн артисттик чеберчилигин көрсөтө алды. Жанагы тамеки тартканы боюнча муну мен билген эмесмин. Азыр өзү айткандай биринчи сиз ойлогонсузда чегет бул деп мойнуңузга алыңыз. Кыйналып жүргөнүн билген эмесмин. Кыйналып жүргөн. Бирок ошол детальдар керек болчу. Бизде ошол 30 жыл тарыхында Кыргыздын ар түрдүү этаптарды басып өттүк да. Коомдун мүчөлөрү, коомдун өкүлдөрү. Ошондой детальдар керек болчу. Ошон үчүн тамеки тартып аткан кыздардын азыр көп керек болчу. Бир кезде азыр да балким азайып калгандыр деп менин байкашымча. Бир кезде аябай көбөйүп кеткен, кыздардын баары тамеки тартып кеткен. Азыр азайып калды, окшоп калды. Жакшы болуп атат. Анан ошон үчүн ал керек болгон. Биз бул нерсе бирок пропаганда болбойт, Жок, пропаганда эмес. Бул образды ачып бериш үчүн гана пайдаланган бир кичине деталь да ошо. Өтө деле көп көрсөтүлбөйт бул. Кыска эле. Болгону кадр сыртындагы кыйынчылыктар да. Аты сиз айтып кайра кефир ичип, кайра чегип атам десе, тасманы жарым эле Тазима тамеки чеккен. Жок, кадр сыртында көп болду. Көп болду. Анткени кээ бир жерде керек болду, кээ бир жерде кошуп койдук, кайра алып койдук деген сыяктуу. Деги эле актрисаларга мен ыраазымын бул фильмде. Дайыма айтып жүрөм. Тазимге, Альбина Имашевага, Жамиля Сыдыкбаева бардыгы бул фильмде ушу сценарийде коюлган задачаны аябай түшүнүп, так жакшы аткарып беришти деп. Азыр дагы бизге бул берилген нерселердин биз көбүнчө аудиториябыз менен эсептешип турабыз да. Кинолор бизде дайыма байма-бай чыгып турат, Этномедиа каналында. Анан ал жактан аябай гана көп сын пикирлер болот. Ошолордун дагы бир популярдуу бир сын пикирлердин бири эмнеге тасмаларга дайыма бир жүздөр чыга берет, эмнеге жаңы жүздөрдү алып чыкпайсыздар, эмнеге жаңы жүздөрдү колдонбойсуздар деген сын пикир аябай гана көп келет да. Анан буга сизге бир суроо берейин дедим эле да. Жаңы жүздөрдү издегендин ордуна балким өзүңөрдүн ылайыгыңарга, өзүңөрдүн ишиңердин жеңилчилигине карап туруп, ошол образда тартылган, ошону алып туруп койсок, бизге да ошону ойноп берет деген сыяктуу нерсени көп колдонуп келет да. Тилекке каршычы? Же тилекке каршыбы, же ошол нерсе жакшыбы? Ошол туурасында оюңузду айта кетсеңиз. Издедик жакшы эле. Университетте кыдырдык, Манасқа бардык, Бейшеналиевге бардык. Ким ойнай алат, кимди алсак болот депчи. Анан агайдын биринчи киносу болгон үчүн мындай тажрыйбасы жокторду алганга аракет кылган жокмун. Себеби мындай агайдагы тажрыйбасы кичине азыраак колдоо. Анан кино алардагы тажрыйбасыз болсо кичине кыйыныраак болуп калабы, кинобуз эмне болуп калат деп болушунча мындай тажрыйбалуулар алганга аракет кылдык. Бирок издедик жакшы эле. Башка жактан издедик, Ысык-Көлдөн издедик, Таластан издедик. Сүрөттөрүн жиберип атышты. Анан бирине жагат, бирине жакпайт. Агайга жакса, экинчи режиссерга жакпайт. Ушундай болот да тартыштар. Анан акырында баарын чогултуп, видео проба кылып, анан көрдүк ким жакшы отура келет, ким ойнай алды, ким ачып бере алды образды деп. Анан кылдык, тандадык. Убагында Болот Шамшиев Чокморовду биринчи көргөндө ал жөнөкөй эле художник болгон экен да. Анан фактурасын жактырып, эң биринчи киного тартам десе, жо Москвадан жок, эгер ойнай албаса башка ролго кандай болуп калат деген сыяктуу сын пикир кылып отказ кылыптыр да. Анан Шамшиев мага 4 ай убакыт бергиле, 4 айдан кийин дагы сүйлөшөбүз дептир да. Макул деп, ал Болот Шамшиев таптакыр актёрдук түшүнүгү жок адамга 4 ай бою этюдтан баштап актёрдук кесибин өзү үйрөтүп, актёрду ушундай камдап даярдап, ошончолук жактырган да демек. 4 айдан кийин кыскача бир тизерин тартып туруп, анан Москвага жиберген экен. Ал жибергенден кийин бир 2 айдан кийин жооп келмей экен, бирок жарым жылдан ашык убакыт тынчып калыптыр да. Анан ойлогон экен, болбой калды, өтпөй калды. Бирок жарым жылдан кийин уже давай
тартканга уже добро келиптир. Айткым келгени, илгери болу дейсек туура болот го дейм. Бир образды карап, ошону таап, ошол адамдан өзүнө керектүү каарманды чыгарып алганга мээнет кылып иштешкен да. Бизде тилекке каршы ал практика бүгүнкү күндө менин оюмча колдонулбай эле. Бизде убакыт аз болду биринчиден. Дароо эле тандап бир ай ичинде кастинг жасап, анан уже экинчи айдан тартып баштадык. Себеби деген кыш келип кетмек, бизде 4 мезгил, канча 4 мезгил камтылган да. Жаз, күз, кыш бар. Ошол үчүн биз дароо эле мындай күздү кой бербейли деп, мындай кармап калайлы ошол жерлерди, моменттерди деп дароо эле актерлорду тандаганга аракет кылдык. Даярданган убактыбыз чынында болгон жок. Анын арасында эпизоддук ролдор бар, алар жаңы жүздөр бар, албетте жалаң эле эмес. Жаңы жүздөр, кастинг аркылуу келгендер, ошондой эмелер, таланттуу бирок менимче мындай да, эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда биздин ушул актерлдук чеберчиликте жаштарда изденүү жок. Вот чынын айтсам, мындай алма быш анан оозума түш деп отура беришет да, андай болбойт. Бул жерде режиссерго актер астына келгенден кийин анан режиссер ал актерду ачыш режиссердун колунда. Бирок азыркы режиссерлор сиз айткандай эле барып издебейт. Мага керек, мен мону ушинтип бышырышым керек дебейт. Бул жакта милицияны ойногон, бизде да ошону ойнойт дегендер көп го. Мисалы бир образды каарман жаратса, бир кинолордо. Бирок менимче бул бизден дагы. Актер издениш керек, актер өзүнүн тышкы келбетине көңүл буруш керек. Керек болсо чачы болсун, мейли оозу кашы болсун, мейли образ болсун, китеп окусун, билбейм. Мындай изденген актергочу жумуш табылат. Кино табылат. Мен ойлойм. Анткени дегенде бардык деп атасың, издедик деп атасың, Ооба. Укмуш көзүнө көрүнгөн, изденген актер болсо алып кетмек да. Эмнеге алып кеткен жок? Анткени керектүү фактура жок. Керектүү ошол образга ылайыктуу кыз же мырза чыккан эмес. Сүйлөшө келсең же сөзү жок мисалы да. Мен ойлойм, актер үн менен да иштеш керек, келбет менен да, дене менен, тело болсун. Жанагы айткандай эле керек болсо бир тал чачың менен дагы жумуш кылышың керек да. Бизде актердук чеберчиликте ошентип үйрөткөн. Изденген актер ар дайым ошол өзүнүн сүйүктүү чыгармачылыктан эч качан жоголбойт. Азыр бизде ошондой изденген актерлор барбы, жокпу? Азыр сонун болуп келатат. Эми өзгөчө ушул окуу жайды бүткөндөр өз нугуна түшүп, өзүнүн мындай жолун таап, акырындан ошол түшүп келатышат. Бирок андан сырткары жана сиз айткан Instagram болсун, комментарий аркылуу мен да киного түшөт элем деп отурбаш керек. Ошону жазып атып эмгектениш керек да. Бирок ошол адамдар, менин оюмча, эмени чымынды сойсо да касапчы сойсун деп биринчи кезекте профессионалдуу кесипке актерлор издегенге аракет кылыш керек. Ошолор эгер сенин персонаждын образын ачып бере алса, биринчи кезекте профессионалдарды чакырыш керек. Эгер алардын ачып берерине көзүң жетпесе, анда сырттан издесе болот. Мен Болот Шамшиевдин чокмор тап келген түшүнүп турам, ал ошондой герой издеген да. Анан ал башкалардан тапкан эмес демек. Ал өзүнүн көркөм дүйнөсүндө Болот Шамшиев ошол кишини көрүп турган, ушундай киши болсун деп. Анан ал чыгармачыл киши экен, сүрөтчү экен. Анын тарыхы мен билем. Манасчы деген документалдуу кино тартып жүрүп Шамшиев художниктердин ошо эмесине барып Сүймөгүл Чокморовду көрүп калат. Анан ошол жерден фактурасы жагып калып эле, анан сүйлөшүп, анан чыгармачыл киши экенин түшүнгөндөн кийин чакырганда, ошол сыяктуу бизде ал профессионал актер болобу же жаңы болобу? Жаңылар керек албетте. Бирок ошол персонаждын образды түшүнүп ачып бере ала турган болсо, айырмасы жок, кимисин болсо да чакырышат да. Анткени режиссер өзү кызыктарда кином жакшы чыксын деп. Ошон үчүн жакшы жаңы актерлордон жакшылар чыкса кантип эме болмалы. Бирок ошо өзүнүн фильми жакшы чыксын деп биринчи кезекте профессионалды чакырат. Анан жакшы бир проблеманы көтөрүп атасың да. Кээ бир режиссерлор бар, туугандарын, энесин, жеңесин, балдарын тартыша берет. Ал ошол туура эмес. Ал сенин душманың болсо дагы ошол образды ачып бере турган, ошол персонажды ачып бере турган профессионал актер болуш керек биринчи. Туура биринчи орунда чыгармачылыкта, биринчи орунда тасманын. Өзгөчө азыр, кечирим сурайм, Шайыр Касымалиева эжекебиз керек болсо мондай балдарды окутот. Мисалы да,
Анан агай туура айтты. Бул менин балам ойносун, анан элге көрүнүп калсын деген да туура эмес. Эмне үчүн биз актердук чеберчиликке окуп атсак, эмне үчүн бир каяктагы бир көчөдө бирөөнү алып келип тартышыбыз керек. Ар бир нерсенин эмгеги бааланыш керек деп ойлойм. Окуп атабы ошол адам ойносун, ошол адам менин келип агай сонун иштесин. нерсени айтты. Биринчи кезекте жогоруда айткандай бир каарманды элестетип туруп, ошого жараша бир идея түптөлөт да. Өзүнүн көз карашы Көз карашы, ошол өз көз карашын жогоруда сиз айткандай окуган адамдардын арасынан таппаган соң, анан жалпы элдеги таланттарды издей баштайт экен демек. Бул менин оюмча эң сонун жооп. Таптакыр табылбай калса гана. Ал элдеги окуп, эмгектенип, аракет кылып жүргөн адамды сөзсүз түрдө бирөө байкаш керек. Эң сонун. Агай, анан бул фестивалдар туурасында дагы бир ой бар да. Өткөндө дагы бир ошо фестивалдык бир тасмалар келип, алар туурасынан сөз болуп, анан анын да жыйынтыгында мындай бир кептерге туш болдук да. Көбүнчө дейт, өзгөчө кыргыздын тасмалары именно фестивалдарга барып, ийгиликтүү бир орундарды алып келген тасмалар көбүнчө кыргыздын кемчилигин отуно чыгарган тасмалар. То есть биз дагы эле баягыдай кембагалбыз, баягыдай жардыбыз, баягыдай бизде туура эмес нерселер көп деген сыяктуу биздин ичибиздеги былыгыбызды сыртка чыгарган тасмаларды Европа жактырып, анан ошол үчүн бизге көп сыйлыктарды берип атат деген бир коомчулукта дебейин, мындай чакан биздин киношниктердин арасында бир ой пикир бар да бул нерсечи. Анан буга сиздин оюңуз кандай деп сурайын дедим эле ошол боюнча. Жок, эми ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алышы мүмкүн андайды. Ал жакта деле биз Кыргызстандын жамандыгын көрөлү деп отурган киши жок ал жакта деле. Алар көркөм чыгармасынын канчалык деңгээлде кино искусствонун чыгармасы боло алды. Ошону карашат алар. Канчалык деңгээлде, профессионалдык деңгээлде кино искусствонун чыгармасы деңгээлине көтөрө алдыбы бул чыгарма или жокпу деп. Биздин Кыргызстанда жайнаган кинолор тартылып атпайбы азыр? Жайнаган кино. Кыргызстандын жаман, жакшысын көрсөткөн, жаманын көрсөткөн комедия тартып, ошолорду чакырып сыйлык берип атабы? Алар жаман бир эмелерди. Тигилер бир коомдогу бир көйгөйдү канчалык деңгээлде кино искусствонун талаптарына ылайык тартып, аны кино картина кылып монтаждай алды, ошо дүйнөлүк деңгээлге чыгара алды. Ошол гана аларда критерий. Жанагындай критерий эмес. Алар Кыргызстандын жамандыгын көрөлү деп, азыр дүйнөдө миң-деген жамандыктар бар. Жамандыкты көрө бир тескерисинче бир жакшылыкты көрөлү деп турушат. Ошол эле батышта биздикилер жаман көрөт. Тилекке каршы бирок жалаң фестивалдык кинолордун бардыгына карап келсек, сөзсүз түрдө бир ошо биздин бир ички көйгөйлөрдү чыгарган тасмалар чыгат эмнегедир жакшы бир тасмалар чыккан көп мындай фестивалда. Мен буга чейин деле айткам интервьюда, Актанарым Кубаттын кинолорун түшүнтүп жамандашып атканда менден суроо беришкен журналисттер. Актанарымдын кинолору бүт эле жаман, Кыргызстандын жаман жактарын көрсөтүп сыйлык алып келатат деп. Жакшы жагын көргөп сыйлык алса болбойбу деген да. Ошондой да. Мен жооп бергем басма сөздөрдө деле. Актан жамандыгын көрсөтүп аткан жок, турмуш реалдуу турмушту көрсөтүп атат. Ал Кыргызстанда болобу, Европада болобу, кайсыл жерде болсо ошондой. Мисалы үчүн Федерико Феллининин кинолорун карагылачы. Бир итальянец чычалабайт. Биздин жаман жагыбызды көрсөтүп, Феллини дүйнөгө жаман жактарыбызды көрсөтүп сыйлык алып атат, дүйнөгө аты чыкты деп. Амаркор деген фильм көргүлөчү. Итальянецтердин бүт жаман мүнөздөрүн, куулук шумдугун, ушундай төмөнкү пас адаттарын көрсөткөн ошол фильмде. Бир да итальянец чычалабайт биздин жаман жактарыбызды. Деги эле европалык фильмдердин көп фильмдерди карагыла, аларда ушундай өздөрүнүн терс жактарын, жана силердин тил менен айтканда терс жактарын көрсөтөт. Бир дагы ошо француз, бир да итальянец чычалабайт. Биздин жаман жагыбызды көрсөтүп атат деп. Что правда, то правда. Демек бул дүйнө тилинде бул чындык баалуу. Тасмада канчалык деңгээлде чындыкты көргөз алсак, болгон нерсени көргөз алсак, ошол нерсе менин оюмча анда демек сынга татыктуу, чындыкка ошол нерсе элге баалуу. Ушу менен сонун жооп берип койсок болот экен, Айбасам. Тасманы тартуу учуруна келели багы. Сиз тасманы 4 мезгилде кошуп тартыпсыз. Канча убакыт тартылды, каяктан тартылды?
тасманы биз 1 жыл тарттык. Анын себеби, биринчи себебин бири, сценарийде 4 мезгил каралган. Себеби жана биздин баш каарман 2 кат болуп калгандан кийин ал 9 айда төрөлөт да. Боюна бүтүп калгандан тартып төрөгөнгө чейинки аралыкты көрсөтөбүз. Ошон үчүн ортолорунда консервация болуп токтоп аттык биз. Бул биринчиден. Экинчиден менин тажрыйбам аздыгы, биринчи жолу кино тартып аткан үчүн жай тарттым. Чайналдым, кыйналдым. Дайыма сомнение мени кыйнап жүрдү. Ушуну туура баштадым. Тартпай эле койсом болмок экен, баштабай эле койсом болмок экен деп. Анткени биринчи тартып аткан киного, режиссерго кино тартыш топтун дагы мамилеси башкача болот экен. Баары эле биз кыйынбыз, бул кайдан чыкты деп турат экен да. Андай эмес мындай деп. Андай эмес, мындай иштеш керек деп. Анан ошол себептүү болуп калды. Анан экинчи сурооңа, биз көп жерлер, алыс жерлерде локацияларыбыз тартылган жер алыс болуп калды. Биринчи эле биз эмеден Кумтөрдүн жанында тоого чыкпадык, кыштын күнү. Өзү 21 октябрда баштадык. Съемканы 21 жылы. Бишкекте тартып баштадык. Бишкектеги күзгү сезонду кетирип албай эле шашып. Андан кийин Ысык көлгө барып, Баскондон жата калып туруп, анан Кумтөргө чыгып, Арабел деген жерден тарттык. Караколка деген жерден тиги Акшыракка бараткан жолдордон тарттык. Топостор менен кошо. Анан аябай татаал болду. Кыш, декабрда болдук да биз ошол тоолордо. Суук барганда художник декораторубуз көгөрүп эле тырышып, түтөк болуп, жыгылып түштү. Тезинен машинанын артка шаарга кетирдик аны. Эртеси күнү экинчи режиссерубуз кулап түштү. Аны шаарга кетирдик. Неден кулап түштү алар? Түтөк, бийиктөө, кислород аз, анан давление климатка байланыштуу болду. Анан биринчи күнү мен өзүм да кыйналып жүрдүм. 2-3 күндөн кийин анан көнүп калдык, адаптация болуп. Башкалар да кыйналып жүрүштү. Анан местный жигиттер иштешип атты да бизге. Алар айтып коюптур, местный самогон ичсеңер, жакшы адаптация болсоңор десе. Байкасам, мен кино тартыш топ кызык сүйлөп калышат да. Түшүнбөйм бул эмне кол. Ошолор келип реклама кылса, акырын иче бериптир да самогонду. Көздөр кызарып жүрөт. Анан кийин темтеңдеп калгандар да болбоду. Актерлордун ичинде болду. Эми атын айтпай эле коеюн бул жерде. Кино тартыш үчүн себеби алар сактанып атат да. Түтөктөн сактанып атышат. Анан кыйналып, биринчи күндөрү шамал катуу болуп, бассак артыбызга биз түртөт да. Ошондо кыйналып жүрүп, кичине эле бассаң, 3 кадам бассаң эле адышка. Ошондук бирок көнүп калат экен адамдын организми. 3 күндөн кийин көнүп калдык. Андан кийин аягында болсо такыр эле Кумтөрдүн жанагы вахтовый машинасын ижарага алып алып, акчасын төлөп, анан Акшыракты көздөп барып тартып жүрдүк. Эч ким уже коркпой калды, түтөктө болбой калды. Бирок 2 кишини шаарга дароо кетирдик. Андан кийин келгенден кийин тарткан материалдарыбызды көрүп мен жакшы курсагым тойбой материалдарга кайрадан Каракужурга экспедиция уюштуруп, Каракужурда топоздор бар жайлоодо дегенден Каракужурга барып дагы бир 10 күндөн ашыгыраак ал жакта тартып жүрдүк. Анда бир топ кыйналдык. Андан кийин Бишкекте болдук. Өзү негизинен Алайда тартылмаган бул фильм. Жамиля Сыдыкбаева мен Алайга бара албайм, давлением бар деген үчүн биз Кумторго котордук. Эмне үчүн Алайга? Биздин сценарийде саала турган топоздор, мине турган топоздор керек болчу. Ошону Алайдан таптык эле биз. Сары Могол деген айылды ары жайлоого барып таптык эле. Ошол жердин топозчулары кадимгиде саап сүтүн алып эме кылышат экен. Анан бирок
ал жака бара албайбыз дегенден бияктан издеп жүрүп бияктан таппайсыңар деп аттылар, акыры таптык. Бул жактан да ошондо саала турган, миниле турган топоздорду таптык. Алайдагыдай эмес, бирок бир аз үйрөтүлгөн, бир аз минилген, бир аз саалгандар бар экен. Ошон үчүн бизде локациялар алыс болуп калды. Көп кыйналып жүрүп, актерлор да кыйналышты, биз да кыйналдык, кино тартуучу. Бирок 1,5 жыл ичинде араң бүтүрдүк, жана консервациялар менен кошулуп. Андан кийин монтажыбыздагы мен биринчи жолу монтаж кылып атканда фильмди көпкө созулуп кетти. 1,5 жылдан ашык монтаж кылдым. Ошо менен 2 жылдай дегенде араң бүтүрдүк фильмди. 23-жылы бүтүрдүк. 23-жылы 15 декабрда Ала Тоо кинотеатрында премьера кылдык. Андан 24 жыл толугу менен бүт фестивалдарда жүрдүк. 25-жылы январда коелу десек, бул жакта да премьерасын бул жакта да өчөрөт экен. Анын үстүнө билярмандар айтышты, 1 ай реклама кылгыла. Мындай барсаңар силердин фильмиңерди реклама кылбасаңар көрбөй калат дегенден 1 ай деп, 1 ай эмес 23 күндөй аз болуп калды. Убакыт баштагандан бери болду. Азыр 6 февралга чын эле биз жетишпей калдык аткан атабыз биз. Тәжима жетиштүү дейт, биз жетишпей калдык деп атабыз. Элдин баарына маалымат жетпегендей болуп атат бизге. Аракет кылып атабыз, 6 февралда чыгаралы деп турабыз кинотеатрларга. Сиз жогоруда айтып кеткенсиз да, кино башында узун болуп калды деп, ана мен кыскартып, ана кайра узарттык деп. Ошондо азыр элге сиздин өзүңүздүн режиссерский вариантыңыз чыгат. Биринчи режиссерский узундугу канча? Версияны 2 саат 20 мүнөттүк. Кийин мен кыскарт деди. Кыскарт дешти анан биздин оператор коюучубуз Хасан Кыдыралиев жана Тазим айтып кетпедиби? Ал кишини кинону бардык эле режиссердун тартып бере бербейт. Көбүнчө ал казак фильмде иштечү. Анан мен дагы бул жерден жаш операторлорду издеп, бир экөөсү менен макулдашып койгом. Агачан эле Хасан келди деген, Казакстандан келди деген информация коюп, Хасан Кыдыралиев экөөбүз 1 жылда келгенбиз киностудияга. Анан ошол кезде ал ассистент оператор, мен ассистент режиссер болуп баштаганбыз да киностудияда. Ошон үчүн ошол кезде эле мен киномду оператор катары Хасан тартат деп кыялданып койгон болчумун. Анан баракелде. Анан белгилүү режиссерлорго отказ берип жүргөн Хасан Кудайдын буйругу менен ошол учурда бош болуп калып атпайбы? А мен чакырсам эле макул тартып беренбей калды деп калды. Ошон үчүн анын кеңешин уктум. Анын үстүнө жана Марат Саралын айтып кетпеди. Ошол айтты да, сен тиги кыргыз эл артисти деген намы бар да Хасан Кыдыралиевдин. Канча казактын киносун тартты, канча кыргыздын кино. Ошонун тилин уга бергиң сен. Ал сага жаман кеңеш бербейт. Ал ошонун тилин ук, ошонун айтканын дайыма көңүл бур деп мен аябай мага унушту этип койгон үчүн мен Хасанды угуп жүрдүм. Анан кино бүткөндө 2 саат 20 мүнөт болуп калды. Анан Хасанга көрсөтсөм, Хасан фильмиң получился у тебя деп таң калып калды. Ал өзү дагы алдан мурун сомнение жүрүптүр да, кандай болот Бегалыныкы деген. Анан айтты, бирок кыскартыш керек, кинотеатрлар албай коет 2 саат 20 мүнөттүктө деди. Анан кандай кыскартыш керек десем, сен белгилүү режиссерлордун атын айтты, бул жерде айтпай койгон. Ошолорду чакырсаң, мен өзүм кыскарта албайм. Эми баламды кескилегендей болом. Муну мен кыскартып сыгып отуруп чыгарганым 2 саат 20 мүнөт болот. Андан ары кесе албайм. Мен кесе албайм десем, сен кесе албайсың. Сен режиссерлорду чакыргың, алар сага шакылдатып эле кесип берет. 1,5 сааттык кылат деди. Анан белгилүү режиссерлорду чакырсам, чын эле шакылдатып кесип кирди. Бирок байкасам, алар сценаларды, блокторду албай, актерлордун ойногон учурун да кыскартып атат да. Жанагы актер персонаждын образын ачыш үчүн бир психологиялык состоянияга кириш керек да. Бир состояние. Ошол моменттерди кесип атат. Анан 1 саат 58 мүнөткө кыскартканда токтот, болду, мындай болбойт мага дедим. Анан аны кыскартылганын көрсөттүм. Бир жадан кино адистерге көрсөтсөм, болбой каткан, кыскартканың деп бир да кинофестивалга карабай койду алы. Анан өзүм эле режиссерский версияны коюп жиберсем, бүт кинофестивалга чакыра баштады.
Ошон үчүн мен азыр дагы кыскарт дегендерге эч макул болот. Жок, биринчи ресурску версия мен өзүм берсем кетет деп атам, бардыгын эле. И кинотеатрлар отказ бербей эле алып атышат, бардыгы билбейм, мени коркутуп эле бардыгы. 1,5 сааттан ашык болсо эч ким албай коет, кинотеатр албай коет. Алат, бирок мисалы эгерде сизге бир кинозалды бир күнгө берсе, сиздин сеанстарыңыз аз болуп калат да. Бул ошол эле жактан мүмкүн. Анан дагы бир эмерсе, ушу жакшы суроо бердиң да. Мен Францияга барганда, Италияга барганда кино көрсөтүп атканда байкап отурам реакцияларын. Мен кинону көрүп уже билем да. Кинону эмес, реакцияны байкап отурам дагы. Анан качан туруп чыгып кетет, узун болот деп мен вунуштетип коюшупту да, фильм узун деп. Качан чыгып кетет дейм, эч ким чыкпайт. Анан мага эмеде Франсуа деген бир французду переводчик кылып берди, орус тилин билген. Өзү режиссер экен. Анан узун эмеспи деп сурадым да, фильм. Жок, узун эмес. Мен өзү узун кинолорду жаман көрөм, бирок бул фильмди мен эч бир эме узун деп кыска фильм сыяктуу эле кызыгып отуруп көрдүм деп калды. Кармаган экен да. Анан ошону баардык жерде сурап жүрдүм мен. Анан мен баратканда чакырганда эле айтам да, мен айтам, мага мен англис тилин билбейм, француз тилин билбейм. Мен только кыргыз тилин, казак тилин, өзбек тилин, орус тилин билем. Мага переводчик керек десем, байкуштар таап коюшат. Анан ошолор аркылуу мен сурап жүрдүм, башкалардан да сурамчылап. Бардыгы эле айтып атышты, эч кандай узуну жок, эч кандай зериктирген жок деп. Фестивалдык тасма үчүн бул узун эмес. Анткени фестивалдык, мисалы, Кандагы кинолорду көрсөңүз 4 сааттык тасмалар бар да. Кан туткан тасмалардан карап 4 саат тасмалар бар. Фестиваль үчүн бул таптакыр узун эмес. Бул узун болушу ошо коммерция үчүн узун болушу мүмкүн. Коммерция үчүн узун дегени дагы ошол мисалы канчалык көбүрөөк сеанс болсо, ошончолук көбүрөөк тыйын түшөт да. То есть ошол көз карашты айтыш мүмкүн. Анан бул жагы эмне узун деген жерден, эгерде жанагы башында айтпадыңызбы, бул менин өзүмдүн көз карашым, режиссердун көз карашы да. Демек ал эгерде сиз ошол убакытка жеткизсеңиз, көрөрман ошол убакытты көрүшөт. Туура айтасың. Биздин фильмдин эң башкы концепциясы бузулат экен кыскартканда. Биз мына эки линияны параллельно алып барып туруп, анан финалга чыга алды экенбиз да. Ошондо окурман. Ошол концепция болот. Баары эле айтып атат, мына экологический эмеле кадрларын алып салчы дейт да, баары эле. Бул документальный кадрлар турбайбы дейт. Анда биздин фильмдин концепциясы бузулуп атпайбы? Моуну алып салчы деп эле айтат да. Бул ашыкча тиги бу деп. Анда биз өзүбүздүн астына койгон максатыбызга өзүбүз каршы иштеп атабыз деп көнбөй келатам. 2 күн мурун дагы суроо болду да, ушундай. Фильмди 40 минутка кыскартпайсыңбы деп. Жок, мен 40 эмес 1 минутка кыскартпайм. Всё, мен токтодум, окончательно. Эми тасма канча каражат сактады ошондо жалпы эсеп? Фильм биз дүйнөлүк масштабта караганда арзан тартылды деп эсептелет. $110,000 расход кетти. Биз үчүн бул чоң сумма. Дүйнөлүк масштабта бул бекер тартылды деп эсептешет алар. 110,000 биз үчүн чоң каражат болуп атат. Эми фестивалдык фильмдерге кандай көрөт эл көрөрман биз билбейбиз. Коммерциялык фильмдерди кыргыз көрөрмандар жакшы көрөт деп атышат. Алар өздөрүнүн чыгымдарын актап атышат дейт. Биздики кандай болорун бир Кудай билет, эми көрөбүз. Анан жана фестивалдарга жанагындай чоң байгелерди алып атат, чоң жетишкендер болуп атат. Ал жакта финансылык выгода, финансылык мындай пайда болот экен. Финансылык пайдалары бар экен, беришет экен сыйлыктарды. Бирок биздин алган сыйлыктарыбыз 2,5 миң евро болду, эң чоңу. Анан 1000 евро ушундай сыйлыктар алып атабыз. Анан жанагы $100,000 сыйлыктар бар экен. Кан, Венеция дегендер. Аларга биз жете элекпиз. Биз тургай бир да кыргыз режиссер жете элек экен. Ага кыргыздар аны келечекте алат го деп күтүп турабыз. Алар андан дагы эң башкысы ал $100,000 сыйлык. Эң башкысы эмес, ал жерде ошол сыйлыкка $100,000 жеткенден кийин бүт дүйнөлүк кинопрокатчиктер сага жабышып 10 миллион, $100 миллион контракт түзөт экен. Эң башкысы ошого чуркашат экен да. Бирок бүгүнкү кыргыз мен гениймин деп жүргөн кинорежиссер али бирөөсү да жете элек аларга. Берлинде Төлөм Ушекеев күмүшүн алган экен, алтынына ал эч ким жете элек. Ушундай. Булар
коммерциялык кинофестивалдар экен да. Өздөрү ошондо раскручивать этишкен. Ал кинофестивалдарга кириш үчүн да анын жолдору татаал экен. Анан өтүп алгандан кийин коммерциялык жагы жакшы болот экен. Миллиондогон долларга эме чыгат экен да, контракттар. Сунуштар чыгат, э? Бүт дүйнөлүк кинопрокатчиктерден. Силерде ушундай дистрибьютор тарабынан сунуштар түштүбү? Бизге таратуу жөнүндө түшүп атат, бирок жанагы Кандын, Венециянын деңгээлиндегидей түшүп атат. Жакшы, жакшы. Эң son менин оюмча көбүнчө кыргыз көрөрмандары кинонун жакшы же жаман критерии бар да. Бул тарбиялык мааниси барбы же жокпу дешет да. Мисалы кинодо чыгып туруп, кино жаман дейт, кино тарбиялык мааниси жок экен деп коюшат да, мисалычы. Анан бизде бул билбейм, критерий болуп калган да өзүнчөчү. Мен сиздин жогоруда айтканыңызды угуп отуруп, мына ошол критерийди баалаган, кинону баалаган биздин көрөрмандар үчүн мына ушул тасма тартылыптыр. Эми ушул тасманы баалап, ошол тасманы барктап, үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен барып көрүп койго сунуштамакчымын. Анткени бул эбегейсиз чоң эмгек. Канча жылдан берки топтолуп келген сценарий, канча эмгек менен тартылган тасма. Жана ошондой эле бул агай сиз канча 80-жылдан бери дедиңизби? 83-жылы барганмын киностудияга помощник режиссер болуп, режиссер болгон деген максатта. Жакшы, 83-жылдан бери агайдын бир оюн топтолуп келип туруп бүгүнкү күндө жарык көрүп атканы бул чындыгында аябагандай сонун нерсе. Бул сиздин дагы буюрса келе жаткан премьераңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, Кыргызстанда премьерасы менен. Эми бул тасма тартылгандан кийин келечекте кандай пландарыңыз бар? Дагы экинчиси болобу, үчүнчүсү болобу? Эми ал жакшы сөз айттың, эл кандай анын тарбиялык мааниси барбы деп суроо салышат деп. Жакында биз кино үйүндө көрсөтүү кылдык да, жабык көрсөтүү кылдык. Ошондо бир дүйнө эл аралык кинофестиваль бар. Кыргызстанда эле 6 кинофестиваль бар. 6-7 кинофестиваль бар. Баары эл аралык деңгээлде, дүйнө жүзүндө 10 000 кинофестиваль бар. Анын ичинде жана коммерциялык, жана мен айтып аткан аябай күчтүү коммерциялык жагынан Кан, Венециялар болуп атпайбы? Анан ошол Кыргызстандагы бир фестивалдын негиздөөчүсү, директори, Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү Төлөкан Исмаилова, укук коргоочу, билет болушуңар керек. Ошо мынтип айтты. Бул кино эмес, бул биздин 30 жылдагы Кыргызстандын турмушу турбайбы? Муну бүт Кыргызстанга көрсөтүш керек экен деп Маданият министринин орун басары катышып отурган. Ошонун көзүнчө суранып айтты да, муну бүт Кыргызстанга көрсөткүлө. Мунун тарбиялык мааниси чоң экен деп айтты да. Сиздин сурооңузга жооп, бул фильмдин тарбиялык мааниси бар экен менин сөзүм менен эмес, ошол кинофестивалдын директорунун атынан айтып атам. Бул бир, экинчиси, албетте экинчи суроо жана мындан кийин кандай пландарыбыз? Биз иштеп атабыз, Эдуард билет. Азыр 2-3 сценарийдин үстүндө иштеп атабыз. Ошон анан кийин мен бир ошол сценарийдин негиздеп туруп, буга кандай актерлор керек, азыртан ойлоп жүр деп, бул сүрөттөрдү жөнөтөмөй кылып жүрөт. Азыр бизде менин балалык кезимде бизде бир укмуш мындай коомдук процесстер болгон. Ошол мезгилдеги бир долбоорубуздун үстүнөн катып иштеп атабыз. Анан 90-жылдардагы кыргыз коомундагы процесстер Бишкекте көбүнчө баягы эң биринчи көз карандысыздыктын астындагы жана көз карандысыз учурундагы коомдук саясий процесстер боюнча бир сценарийибиз бар. Азыр ушу 2 сценарийдин үстүндө аябай катуу иштеп атабыз. Улам бышырып, улам оңдоп, улам чийип дегендей. Эми 80-жылдагы оюңуз 25-жылы ишке ашып атса, 25-теги жылы оюңуз качан ишке ашат? Эми алда менде убакыт али эрте. Мен өзүмдү жаш сезбей жүрө берчүмүн да. Азыр эле өзүмдү жаш сезем негедир. Анда дагы бар экен анда. Азыр эми андай эмеден өтүп калдык да. Ошон үчүн жакынкы жылдарда быйыл күзгө барып баштасакпы деп пландаштырып атабыз. Съемканы бир проект болсо кийинки жылга деп пландаштырабыз. Калганы эми Кудайдын буйругу. Эң сонун агай, сонун маалыматтарды бөлүштүңүз. Эми ошол проекттин жыйынтыгында, бул кинонун жыйынтыгында ошол негизги болгон суроом эмне үчүн жылкы чычымчык?
бул суроодо көп беришет. Муну фильмди көргөн киши дароо эле түшүнөт. ооба Бул көрүш керек да. эмне үчүн жылкы чычымчык деп кече бир классташым да жазып атат да. Түшүндүрүп койчу, классташтардын группасы бар да. WhatsApp'та. Это очень актуально сейчас. Эмне үчүн жылкы чычымчык деп сурап атат. У каждого родителя. Анан аны үчүн фильмди көрсөңөр, мени суратпай эле өзүңөр түшүнөсүңөр. Бул биздин жылкы чычымчык бул ошо биздин башкы персонаждын ички түзүмү, ички дүйнөсү. Аны колдогон тумары. Жылкы чычымчык чын эле мына биздин жылкы чычымчык аны башынан баштап ошо тоодон түшкөндөн баштап шаарга келип окууга өткөндөн анан жана башына оорусунулар түшкөндө дайыма коштоп жүрөт аны. Анан ошол жылкы чычымчык экөө кайрылып өзү туулган жана ак кар көк муздуу тоолорго анын ичиндеги күмүшкөлгө кайтып барышат экөөсү. Бул тумары да анан жылкы чычымчык кыргыз мифологиясында жылкы чычымчык аябай чоң өз ордун ээлеген мифология жана Умай энебизге байланыштуу. Анан кызыбыздын жана 2 кат болуп калганын баласын сактап жүрүп айылга кайтып кетип атпайбы? Мен сюжеттин эмесин айтып койбойюн ал жерде. Ошондо ошого аны сактап калууга жанагы жаш өмүрдү жаш калууга кыргыз ушу Умай эненин орду чоң, ролу чоң, анын ичинде Умай эненин ошо жылкы чычымчыгынын орду чоң да. Жанагы кызыбыз тайенесинин колунда өсүп, ошо жылкы чычымчык балдардын тумар экенин, колдоочусу экенин баш кезинен эле сиңдирип койгон аң сезимине биздин башкы персонаждын. Ошон үчүн фильмди көрсөңөр эле сразу түшүнөсүңөр эмне үчүн жылкы чычымчык бул кыргыздын ишенимине, мифологиясына таянган идея. Поэтикалык ат коюлган экен да негизи. Аябай сонун эң мыкты. Убакыт учкан куш, ушундай сонун кызыктуу маектин аркасында убактыбыз уже соңуна келип калыптыр. Андыктан мага жеке билбейм, башкасы менен мага аябай кызык болду. Тасма буюрса 6 февралдан баштап бардык биздин көргөн көрөрмандарыбыз да кызыгып көрөт деген ишеничтебиз. Анан бизде закрытый болбойт, э? Жок, биз көп жолу өткөрдүк, премьерасын өткөрдүк, ошон үчүн 6 февраль күнү ачылат. Кээ бир кинотеатрлар фильмдин премьерасы баштардын астында келип бир 10 мүнөт сүйлөп бербейсиңерби деп атат. Балким ошондой болушу мүмкүн. А так биз жана жабык көрсөтүүлөр өткөрүп бүттүк. Жакшы. Анда урматтуу достор, буюрса 6 февралдан баштап Кыргызстандын баардык чоң экрандарында жылкы чычымчык деген өтө мына поэтикалуу аты менен, бирок ичинде терең тарыхы менен сонун бир тасма жарык көрүп атат. Мынчалык зор эмгекти баалап, ар бириңиздер үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен сөзсүз түрдө бул тасманы көрүп кетиңиздер. Менин оюмча бул тасманы көргөндө терең ой менен чыгасыңар деп ойлойм. Мен да ишенем, сөзсүз түрдө. Андыктан сиздердин мынчалык чоң эмгегиңизге таазим. Дагы чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, өнүгө берсин. Сиз дагы көп жакшы ролдорго тартыла бериңиз. Жакшы ролдорго тартыла бериңиз. Мен үчүн ар бир роль жакшы. Жанагы убагында Орозколдо аткарган актерибизди 2-3 жерден сабап кетиптир го. Мен сабайм го дейм башка. Тазим сабатпайт. Бирок айткым келген эмне, бул ошондой болгон күндө дагы эч убакта өзүнүн көрөрмандарына жаман сөз айтчу эмес экен алагайыбызчы. Ал өзүнүн ошол кылган ишине дагы ойлочу экен, мен да демек жакшы аткарыптырмын. Менин көрөрманым ошончолук ишенип атыптыр деп жана мен да сизге ошо бир кайрыла кетем. Биздин көрөрмандарыбыз менен ошол биздин жакшы сөз айтабы, жаман сөз айтабы, ошол адамдар менен биздин чыгармачылыгыбыз, биздин ишибиз болуп келатат да бүгүнкү күнгө чейин. Биз ошолор үчүн эмгектенип келатабыз. Анан мен да кааламакчымын ошол сиздин дагы көрөрмандарыңыз көбөйө берсин, жакшы айтканы болобу, жаман айтканы болобу. Анан бир улуу бир акындын айтканы бар экен, эгер сен жөнүндө жакшы айтса, сен знаменитыйсың дейт да. Если о тебе говорят хорошо, ты знаменитый. Если о тебе говорят плохо,
очень знаменитый да. бир кыстырмап суранам. Жана айтып кеттим го, ушундай адамдар караңгы деп эсептейм, тигиндей мындай депчи. Бул айтканым мен өзүмө кабыл алып атам, мен аларды жаман көрүп атам деген сөз эмес. Менин мүнөзүм ал адамдарды көтөрө билет. Кээ бир актрисалар бар, жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөр. Ошондой жаман сөздүн артынан бузулуп кеткени бар, өзүнө кол салганы бар. Ошол нерсени да ойлонуш керек деген эле. Ошол нерсени бир айтып коелу, кийин уштап сиздин артыңызга. Ушул нерсе бул өтө маанилүү нерсе да, мен көтөрө алам. Мен ошол театрда чоңоюп көтөрүп алаткан жаза бергиле. Мен театрда чоңойдум, кинодо чоңойдум. Мен ар бир адамдын мүнөзүнө иммунитетим уже бекемделип калган. Ал эми жаңы өсүп келаткан бир адамдын эле жаман сөзү аркылуучу ушул өзүнүн эмгегинен, ушул өзүнүн жумушунан баш тартып кетиши да мүмкүн. Ошондуктан достор, айтып аткан ар бир сөзүнгө жоопкерчилик ала деген нерсе экен. Сөзсүз түрдө көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк билим алыш керек. Ар бир адамга жакшы сөз арнаганга биз аракет кылышыбыз керек. Жаман сөз артынан биз ошол адамдынчы бүтүндөй тагдырын бузуп алышыбыз мүмкүн. Ошол эле. Албетте. Сонун пикир болду. Урматтуу достор, айтып аткан, жазып аткан нерсебизге өзүбүз кичине жоопкерчилик алалык. Анткени айтылып аткан мага жаза бергиле, мен көнүп калгам. Аркасында сөзсүз түрдө бир акыбал келип калышы мүмкүн. Сиздер дагы ийгилик кааламакчымын. Дагы мыкты эл ичинен мыкты таланттар бар. Ошолорду талдап, терип, сонун бир тасмаларга жарата бериңиздер. Тасмаңыздарга ийгилик, кассалык ийгилик алып келсин буюрса, көрөрмандардын жүрөгүнөн орун тапсын. Ал эми биздин сүйүктүү көрөрмандар, сиздер менен биз барбыз. Этно медиа сонун бир тасманын үстүндө сөз кылдык. Кызматыңыздарда мен Саламат Иманов. Кийинки сонун тасмалардан амандашканча бар болуңуздар. Сен тиги Тилязар Сайрыжың окшоп бизди такыр эле унутасың го. Коюңузчу Тайны. Мен окумду бүтөр менен кайра силерге кайтып келем. Бир окусын таштап экинчи юзга өттү эле, эми анысын да таштаптыр. Каякта окуганын айтпайт. Бул менин эң алгачкы сүйүүм эле. Баары түшүмдөгүдөй. Дүйнө түркөн кооз түстөргө боелгондой болду. Мен эми эч кимге көз каранды болбогон вебкам моделмин. Сенин боюңда болуп калган жок беле, бет бак. Боюңда кимден болду? Кимден болду? Эл караган бетибизди жер караткан шүмшүк. Эртең таң атпай шаарга жөнөйсүң. Алдагы ичиң топпойтпой, сайракөң жок кыласыңар. Эмнеси болуп кетти? Мен аборт жасатпайм. Эмне? Жасатпай? Тетиңиз арылган деген шүмшүк бүт айылга ушак тарап жүрөт. Ошого ишенип атасыңбы? Мен эмне келесо деп ойлоп атасыңбы? Азыр сен жашсың. Оюнуп жыргап ал да. Жанагы акча алган кыз төрөй турган кыздын эжеси экен. Аты Сара. Вебкам модель. Ушул кызыңа берген тарбияң үчүн элдин бетин карай албайдым. Түйүлмөй жаттыңар. Акыл эсинен адашкан жинди десе. Эми сенин бир эле жолуң калды. Баланы сатыш керек. Тайны. Мен бул турмуштун сыноолорунан коркпойм.